окуганына байланыштуу булар деген көрүү сезимдер аябай жакшы көрүшкөн да. Окуубуз орус тилинде. Негизи жандуу тил кыргызча чыга элек, ошон үчүн биз кыргызча жандуу тил жок болгондон кийин орус тилинде балдарды окутабыз. Көп ата-энелер жандуу тилди билишпейт. Анан балдарга неинтересно да. Негизи сурдопедагог болуп иштеген кыйын. Кыргызстанда дүлөй жана көз азиз балдар үчүн эки гана атайын мектеп бар. Үчөө тең шаарларда жайгашып, алыс каймактардагы өзгөчө балдардын билим алуусуна дээрлик шарт жок. Анткени көп учурда шаарга алып келип окутууга ата-эненин мүмкүнчүлүгү болбой, баланын окуусу көз жаздымда калат. Эми бул маселенин алдын алса болот. Анткени 30-сентябрдан баштап Билим жана Илим каналынан дактиль арабий жана жаңсоо тили үйрөтүлө баштайт. Мунун эң артыкчылыгы, мына биз билим берүүнүн 100 жылдыгын белгилеп атабыз быйыл. Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынганынан 35 жылдыгын белгилеп атабыз. Бирок дактиль жаңдоо тили буга чейин бир да жолу кыргызча окутулган эмес. Бүгүнкү күндө дагы орусча окутулат. Ошондуктан биз жанагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасынын алкагында биз дактилди жаңдоо тилин кыргыз тилинде тарталы деп чечип, Кудай буйрса ушул мугалимдердин жардамы менен ушул күндө бир 30га жакын көрсөтүү даяр болду. Мындан ары да тартабыз, Кудай буйрса. Ошентип жылдын акырына чейин 1-класстын программасын толук камтып, ошол мектепке бара албай калган окуучулардын онлайн окушуна мүмкүнчүлүк түзөлүп атабыз. Дактиль бул 36 тамгадан турган кадимки ариф. Атайын мугалим кулагы укпаган инсандар жана балдар үчүн манжалары менен көргөзүп берет. Белгилей кетсек, мындай балдардын сүйлөп, жазып, билим алып баарлашуусу үчүн өтө маанилүү болгон дактиль арифи кыргыз тилинде биринчи жолу жарык көрүп жатат. Андыктан баланын келечеги үчүн бул сабактар биринчи кезекте ата-энеге окуу курал болушу керек дешет адистер. Бирок кээ бир учурларда ата-энелер ушундай балдарды көңүл бурбай, аларды үйдөн чыгарбай, аларга билим бербей, ал балдардан уялган ата-энелер да бар да. Бирок биз андай ата-энелерди чакырабыз. Ар бир баланын мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы аларга дагы биз бирдей шартта билим берүүгө аракет кылып атабыз. Ошондуктан ата-энелер дагы эң биринчиден балдарына кичинекей кезинен баштап коомго аралашуусуна, кандайдыр бир жөндөмдөрүн арттырууга өздөрү да аракет кылып биз менен иштешүүгө чакырабыз. Сабактар жумуш күндөрү эртең мененки саат 8:50дөн 9:15 чейин Билим жана Илим каналынын эфиринен тартууланат. Ошондой эле каналдын социалдык баракчаларына дагы байма-бай жүктөлүп турат. Атайын мугалимдер 6 жаштан баштап 10-класска чейинки балдарга эң алгач эфир аркылуу дактиль арифин жаттатат. Анан ошол Илим билим министрлигинин сунушу Илим билим телеканалынын астында уюшулган жаңсоо тилин үйрөнөбүз долбоорунун алкагында өтүлө баштады. Бул сабактын өтүлүшүнө мектептин администрация жетекчилигинин колдоосу жана мугалимдердин аракети менен өтүлүп баштады. Адамдар, кулагы укпаган балдар айлана чөйрөдө, коомдук жерлерде бири-бири менен сүйлөшүү үчүн биринчи дактилди үйрөнүш керек. Дактиль бул атайын кулагы укпаган балдар үчүн тамгалар. Кадимки эле 36 тамганын кол менен жаңсап белгилениши да, ошо белгилерди дактиль деп аталат. Биринчи ушу дактилди үйрөнүш керек балдар. Андан кийин анан жаңсоо тилин, бул жанагы жест деп коебуз да, ошо жестти үйрөнүш керек. Долбоор өкмөттүн мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү токтомунун негизинде иштелип чыккан. Негизги демилгечи Билим жана Илим каналы болуп, бүгүнкү күндө өзгөчө балдарга сабактар үзгүлтүксүз тартылууда. Кош болгула.